2/4. Бул жерде аралаш сан берилген. Бул аралаш санды кутучалар аркылуу көрсөтө турган болсок, бизде бул жерде 3 бирдей кутуча берилген. Бул кутучалар 8 бирдей көзчөлөргө бөлүнгөн. Анда биз бул кутучалардан 2 бүтүндү көрсөтүп алуубуз керек. Бул жердеги 1, 2, 3 кутучанын биз 2 кутучасын бул түстө боёп алалы. Бул 2 бүтүндү түшүндүрөт. 1 бүтүн, бул жер 2 бүтүн. Биз 2 бүтүндү белгилеп алдык. Жана бул жердеги кутучалардын жардамы менен биз 4/1 бөлчөгүн дагы көрсөтүүбүз керек. 4/1 бөлчөгүн көрсөтүү үчүн биздеги берилген кутуча 8 бирдей бөлүккө бөлүнгөн. Анда аны 4 бирдей бөлүккө бөлүп алабыз керек. 4 бирдей. Бул жер 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 бирдей бөлүккө бөлдүк. Анын 1 бөлүгүн боёп көрсөтөбүз. Анда бул жер 4/1 бөлчөгүн түзөт. Эгерде ушул эле аралаш санды башка бөлчөктөр менен түзө турган болсок, кандай бөлчөктөр менен түзө алмакпыз? Аны карап көрөлү. Биз ошол эле кутучаларды алып келип алдык бул жерге. Жана бул кутучалардын үстүндө ар кандай бөлчөктөрдү көргөзүп, жалпысынан 2/4/1 аралаш санын көрсөтүүбүз керек. Анда алгач, мисалга, бул санды түзүү үчүн биз 2/1 бөлчөгүн колдонсок болот. 2/1 бөлчөгүн көрсөтүү үчүн анда биринчи катардагы бул кутучаны 2ге бөлүп алабыз. Анын 1 бөлүгү деп жатат, 1 бөлүгүн боёп коелу. Бул жер 1 бөлүк. Дагы башка бир бөлчөк түзөлү. Экинчи бөлчөгүбүз биздин 8ден болсун, себеби бул жердеги кутучалар 8 бирдей бөлүккө бөлүнгөн. Анда 8ден 3 деп алалы. 8ден 3 бөлчөгүн көрсөтөбүз. Негизинен бул биринчи катардагы кутуча 8 бирдей бөлүккө бөлүнгөн болчу. Эгерде анын 3 көзчөсүн боёп кое турган болсок, 1, 2, 3. Бул ар бир көзчө 8ден 1 бөлчөгүн түзөт жана 3 көзчөсүн боёгонубузда бизге 8ден 3 бөлчөгүн берет. Анда дагы бир бөлчөк жазып алалы. Бул бөлчөктөргө кошобуз 8ден 8 бөлчөгүн кошолу. 8ден 8 негизинен эмнени түшүндүрөт? 8ден 8 бул 1 бүтүн дегенди түшүндүрөт. Анда биз бул жердеги экинчи катардагы бүтүндү толук алсак болот. Бул 1 бүтүн. 8ден 8 бөлчөгүн түшүндүрөт. Бизде дагы деле кутучабыздын керектүү көзчөлөрү толуу элек. Демек дагы башка бөлчөк жазып алабыз бул жерге. Мисалга 8ден 1 бөлчөгүн жазалы. 8ден 1 бул бир нерсенин 8 бирдей бөлүккө бөлүнгөнүн, анын 1 бөлүгүн көрсөтөт. Демек бул жерди боёп көрсөтсөк болот. Анда бул жерде 8ден 1 деп боёп коелу. Бул жер 8ден 1ге барабар. Бизде дагы бул жерден экөөнү боёбуз керек. Анда кайсы бөлчөктү жазсак болот? Биз жазабыз 8ден 2 бөлчөгүн жазабыз. Анда бул жерден биз 2 көзчөнү боёп алабыз. 2 көзчөнү боёдук. 2 көзчөнү боёгонубузда жалпысынан биз бул жердеги негизги 2/4/1 бөлчөгүн көрсөткөн бул кутучалардын боёлгон бөлүгүндөй бөлүктү боёп алдык. Негизинен биз деле бул жерде 2 бүтүндү боёдук. Бул экинчи катардагы бул кутуча 8ден 8 бөлчөгүн берет болчу. Ал эми биринчи катардагы бул жер болсо бизге 2ден 1 бөлчөгүн берет. Бирок ал негизинен канчага барабар? 8 бирдей бөлүккө бөлүнгөн кутунун биз 1, 2, 3, 4 көзчөсүн боёп жатабыз. Демек бул жер 8ден 4 бөлчөгүн дагы берет. Ал эми бул жер болсо бизге 8ден 3 бөлчөгүн көрсөтүп жатат. Ал эми бул жер бизге 8ден 1 бөлчөгүн. Жана бул бөлчөктөрдүн жалпы суммасын топтой турган болсок, канча? Бизге 1 бүтүндү берип жатат. Же болбосо 8ден 8 бөлчөгүн берип жатат. Бул жер 1 бүтүн,
бул жер 2 бүтүн, бизде 2 бүтүн бар. Жана бизде бул жерде 3-чү кутубуздун 8/1 бөлүккө бөлүнгөн 3-чү кутубуздун 2 көзчөсү боелгон. Ал негизинен 4/1 бөлчөгүнө дагы барабар. 2/4/1 аралаш санын түзүүдө биз бул сыяктуу бөлчөктөрдү колдонсок болот.